Кулпунай өстүргөн Нуралы Чолпонкулов Талас районунун Көгөй айылында жашайт. Алгач 15 сотук менен баштап көчөтүнөн көбөйтүп 50 сотукка жеткирген. 500 000 сом чыгым болгону менен мээнети жанып, бүгүнкү күндө түшүмүнөн киреше табууда. Бул мурутчалары түздөн түз Кулпунайдын чоңоюшуна жана витаминдерди сиңиришине мындайча айтканда күчүн алып коет да. Ошол себептен мурутчалары биз үчүн биринчи очередте алып турабыз, отойбуз, витаминдерин регулярно берип турабыз. Кандай? Дыйкандын айтымында бул Кулпунайдын даамы да сапаты да мыкты. Сорту Сан Андреас деп аталат. Жакшы сакталгандыктан экспортко да лайыктуу болуп саналат. Карманыбыз чарбасын жакшы иштетүү максатында азыр улам окуп үйрөнүп Бишкек шаарындагы тажрыйбалуу агрономдор менен иштешүүдө. Эмне иш баштасаң дагы сабат керек экен. Ошо сабат аздык болуп былтыркыбыз бир аз оорутканбыз. Мына быйылкы ошо агрономдун кеңеши менен иштешип, ар бир берген витаминдерге маани берип, мындайча айтканда ошо агрономдун жардамы менен мол болуп атат. Талас обласы боюнча Кулпунай аянттары 200 гектарга жетти. Дыйкандар өздөрүнүн ыңгайына жараша Клэри, Альбион, Сан Андреас жана башка түшүмдүү сортторду өстүрүп көбөйтүүдө. Анткени бул аз жерден көбүрөөк киреше таба турган өсүмдүк экен. Тамчылатып сугаруу системасы менен азыр дыйкандарыбыз колдонуп атат да. Фирмалар да келип өздөрү окутуп, үйрөтүп, көчөтүн кайсы жерде жакшы көчөт бар экен, ошону сунуш кылып, ошонун негизинен ушу Кулпунай менен майылына кызыккандар уже көбөйүп калды. Белгилей кетсек, дыйкандар өстүргөн Кулпунай коңшу Казакстан, Россияга чейин жөнөтүлүүдө. Бүгүнкү күндө жергиликтүү базарда баасы сапатына жараша 100-150 сомдон жогору сатылууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.